Биз бүгүн рулду жаш журналисттерге беребиз. Анда эмесе мен кесиптештериме рулду узатсам. Балдар рулда деген акцияда кадимки мектеп окуучулары жетекчилерден журналист катары интервью алууга тийиш. Алар алгач Ош шаарынын вице-мэри Асылбек Топчубаевке кирип, балдарына убакыт бөлөбү, алар эмнеге кызыгат жана акыркы жолу кайсы жомокту окуп бергенин сурашты. Жомок окуп бергенге менин бүгүнкү күндө убактым жок. Ачыгын айтайын, биз жумушка эртең менен келебиз. Кечинде ушул саат 9-10 барабыз жумуштан, кээде андан да кеч барып калабыз. Ошол чындык айтканда ошол балдарга жомок окуп бергенге мен эч убактым жок болот. Себеби чарчап барабыз. Кечки ужун болгондон кийин сразу эле уйкуга кетебиз, кайра эртең менен дем алыш күндөрү дагы биз иштейбиз, ишке чыгабыз. Майрам күндөрү тембоо эле ишке чыгабыз. Ошон үчүн убакыт жок. Мындан сырткары жаш журналисттер мэриянын имаратында сурамжылоо жүргүзүштү. Алардын суроолору кызыккан мультфильм, соц тармактар тууралуу. Өз учурунда мындай суроону күтпөгөн кызматкерлер балдары көргөн мультфильмдер тууралуу да айтып берүүгө туура келди. Ооба, кичинекей баламга интернеттен Джонни есть папа, инжесин, но папа то ли. Анан кийин ха-ха-ха. Бүгүн жетекчилердин көпчүлүгүн мэриядан кезиктирдик. Алардын бири Ош шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгынын башчысы Куттубек Абдуллаев. Жаш жетекчи балдардын суроолоруна берилүү менен жооп берип жатып, белгилүү лол кукла жөнүндө билип алды. Сиз могул сүрөттөгү менин курчактын атын билесизби? Жок, бул курчактын атын билбейм. Айтып бериңиз. Аты ким? Бул курчактын аты Лол. Лол. Лол жазылып турат, э? Дагы суроолор барбы? Балаңыз менен мультфильмдерди көрөсүзбү? Ооба, кээде балам менен мультфильмдерди көрөм. Маша Медведти көрөбүз, андагы жанагы машиналар боюнча мультфильм бар, аны көрөбүз. Окуучулар бул жолу биринчи ирет ТМЖ телеканалынын Facebook'тагы баракчасы аркылуу түз эфирге чыгып, журналисттик милдетти аткарышты. Биздин телеканал түзүп берген мүмкүнчүлүк балдарга ары кызыктуу болсо, түйшүгү да бар экенин айтышты. Менин атым Арслан, мен 12 жаштамын. Мен Макаренко мектебинде окуйм. Ошо журналист болгон жакшы экен, бирок кичине кыйынчыраак экен. Ошо мен чоңойгондо президент болгум келет. Ошо жакшы балдардан болгум келет. Мага бул жер аябай жакты, журналист болгон өтө жакшы экен. Мен 5-класстамын. Кирова мектебинде окуйм. Жашым 10 жашта. Мен чоңойгондо тигүүчү болгум келет, ырчы, бичи болгум келет. Бүткүл дүйнөлүк балдар күнүнө карата уюштурулган Балдар рулда акциясы Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жатат. Максаты балдарды зорлук зомбуктан коргоо петициясына кол коюуга үндөө. Республика боюнча өтүп жаткан акцияга министрлерден тартып жергиликтүү органдардын жетекчилери катышты. Алар кызмат ордуларын жаш балдарга бошотуп беришти. Бакай Калматов, Даяна Данияр кызы, Кудайберди Тыйканов, ТМЖ жаңылыктары.